Ассаламу алейкум, урматтуу айылдаштар, айымдар жана мырзалар. Баязык дүкөнү ар дайым элдин кызматында. Урматтуу туугандар, магазиндеги болгон товарлар баасы бираз көтөрүлүүдө. Эми бааны болушунча сактаганга аракет кылып атабыз. Бирок тилекке каршы солярка көтөрүлүп кеткен. 1 литр солярка 95 сом болуп атат. Мурун долларга шылтоо кылсак, эми доллар көтөрүлбөй эле солярка көтөрүлүп кетип, бүт баракта кымбаттап атат. Эми Бишкектен, Казакстандан ала бука жергебизге только чоң КамАЗтарда, спринтерлерде келет да. Спринтер чоң КамАЗтардын бардыгына күйүүчү майы солярка да. Дизельная машина бардыгы. Ошонун себебинен бираз баалар көтөрүлүп атат. Жол керек кымбаттаганын себебинен. Мурун 75 сом, 78 сом, максимально 80 сом болгон болсо солярканын баасы, азыр 1 литри 95 сом болуп атат. Ала бука чыгып калганса бир көрүп коюңуздар, баасы кандай болуп атат. Биздики бардыгы прозрачно. Элге түшүндүрүп коюшубуз керек. Баа эмне үчүн өсүп атат? Себептерин айтабыз. Баалар дагы бүт биздики билесиздерби? Ачык айтып, реклама кылып сатабыз. Ошол солярка кымбаттаганын себебинен баалар бираз кымбаттап атат. Бирок эми ошого карабастан бааны туруктуу сактаганга аракет кылып атабыз биз дагы. Туура түшүнүү менен кабыл аласыздар, урматтуу жердештер, урматтуу Баязык дүкөнүнүн кардарлары. Атак кызматты жакшы кылып атабыз. Издеген нерселердин бардыгы чыгат. Өзүбүз колдобогондо анан ким колдойт туугандар? Мисалга, Кытай бул кичинекей жер да. Жердин түбү да, чын айткандачы. Эми чек ара статусун алганбыз. Анан бир доставщиктерди кегиле десең дагы ойлонот экен да. Жок, ал жакка жол татаал депчи. Биз суранабыз. Келип кеткиле, жакшы отказ беребиз депчи. Ошондо дагы отказ да, бул жактын жолун көрүп эле сразу отказ берет. Анча-мынча фирмалар, мисалы үчүн Шекафтар 1-майга барат, анткени жолу жакшы да. Ошол жакка каттамы бар. Бизге тие кеткиле десек, ага көнүшпөйт да көпчүлүгүчү. Жолуңар өтө татаал, ал жакка актабайт деп туруп калышат. Мына буну өзүбүздүн жердештер, мына магазин сеткендер дагы уже түшүнүп билип калды. Биз сөзсүз түрдө Жалал Абадтан, Оштон, Ала букадан, Бишкектен товар алдырып атабыз да. Ошону дагы баалап коюшуңуздар керек туугандар. Бизге мисалы үчүн портер жалдап бара турган болсок, 2,5 миң, 3 миң жол акы берип атабыз. Жүккө карап дегендейчи. 1-май Шекафтар, Ала букаларга фирма өздөрү алып берип атат, каттамы бар экен. Ошол жагын дагы эске алып тура түшүнүп коюңуздарды сураган элек. Дуа кылып коюңуздар. Кудай буйрса чоң маркеттерди ачалы. Чоң дүкөндөрдү ачалы. Бааларын жөндөө кылып. Алла разы болсун жалпыңыздардан.